Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолу бүгүн 8 август күнү Париж Олимпиадасынын алкагында беттеш өткөрө турган кыргызстандык спортчуларга кайрылабыз. Жана алардын беттештерин кантип көрө аласыздар? Ал тууралуу алдыда кененирээк биздин каналдан алыстабаңыздар. Учурда Париж шаарында уланып жаткан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында бүгүн 8 август күнү 3 кыргызстандык спортчубуз беттеш өткөрүшөт. Тактап айтканда, балбандарыбыз Амантур Исмаилов жана Бекзат Алмаз уулу, ошондой эле боксчубуз Сейитбек уулу Мунарбек дагы беттешке чыгат. Эң биринчи болуп беттеш өткөрө турган Амантур Исмаиловго келе турган болсок, ал көңүл жубатуучу беттеште сербиялык дүйнө чемпиону Мата Немес менен беттеш өткөрөт. Күрөш саат 15:00 башталат. Ал эми эркин күрөшчү балбаныбыз Бекзат Алмаз уулу өзүнүн 8-1 финалдык баскычтагы беттешинде Мейрамбек Картпай менен беттеш өткөрүүгө чыгат. Бул беттеш болжолдуу түрдө 16:00 башталат. Бул беттештерди сиздер КТРК Спорт телеканалынан түз эфирде көрсөңүздөр болот. Андан сырткары биздин Ала Тоо спорт телеграм каналыбыздан дагы түз эфирде чагылдыруудабыз. Эгерде Бекзат Алмаз уулу эки атаандашын жеңип, жарым финалга чыгып кете турган болсо, жарым финалдык беттештер күндүн кечки бөлүгүндө тагыраагы 22:15 башталат. Ошондой эле Амантур Исмаилов дагы Мата Немести ута турган болсо, түнкү 11:30 коло медаль үчүн күрөшүүгө килем ортосуна көтөрүлөт. Ал эми боксчубуз Мунарбек Сейитбек уулунун беттеши бүгүнкү күндүн эң акыркысы болот. Тактап айтканда түнкү 1-ден 45 мүнөт өткөндө гана кыргызстандык боксчу ринг үстүнө көтөрүлөт. Баарыңыздар жакшы билгендей эле Мунарбектин атаандашы болгариялык түпкүтеги кубалык Хавьер Ибанес Диас болот. Бул беттешти дагы сиздер биздин Ала Тоо спорт телеграм каналыбыздан көрө алсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, бүгүн жакшы жаңылыктар менен саламдашалы. Кайрадан кездескенче аман болуңуздар.